Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мына күн жакшы тийбей турган маал. Анан азыр сиздерге ушул Тиркена аркылуу күн электростанциясындагы көрүп турсаңыздар болот да. Мониторинг кылчу. Мынакей, өзүңүздөр көргөндөй, бул панелдер, бул инвертор, бул өкмөттүн тогу, бул аккумулятор, бул болсо үй. Азыр бул жерде 20 киловаттык система турат да. Мына өзүңүздөр көргөндөй 1 киловатт 230 ваттты алып атат, берип атат да панелдер. Өкмөттүн тогунан болсо 435 ватт алып атат. Үйдөгү керектөөлөр үчүн 1 киловатт 640 ватт иштетилип атат да. Ошо жетпей калган 435 ваттты мына өкмөттүн тогунан алып атат да. Эгерде күн жакшы тийгенде бүт өзү эле толуктамак. Бул жерде гибрид системасы турат да. Гибрид системасы мына ушундай иштейт да. Эң негизги токту панелдерден алат, бирок жетпей калганы, кичине асмак жетпей калса, ушул өкмөттүн тогунан алып бере берет, же болбосо настройка кылып койсо, аккумуляторлордон да алып берип турат да. Ошондой жолу да бар да. Мындай аябай ыңгайлаштырып жасап алса болот да. Мисалы азыр күн тийбей калган маалда астагы болсо 1,5 киловаттка чукул электроэнергия панелдер чыгарып берип атат. Мына ушундай да мүмкүнчүлүктөр болот. Анан ушундай эле тиркемеге байлап койсо болот. Эгерде интернет болсо, мисалы алыскы жерлерде жанагындай свет жок жерлерде интернет жок да, эгерде ушул шаар ичи болсо, интернет болсо, Wi-Fi аркылуу ушинтип тиркемеге өтүшүп алып, анан өзүңүздөр акырындан көзөмөл кыла бересиздер.